Күнгө жума эфирде күндеми маалыматтык программасы. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүдөн кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров Азербайжандын Агдамында Кыргызстан курган Айкөл Манас мектебин ачты. Камчыбек Ташиев ТСБ жана УКМКнын академиясынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнө дипломдорду тапшырды. Окуу жайыңарды ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм. Шопоков шаарынын мэри Нурадел Станов коррупцияга шек саналып кармалды. Жалал Абадта 11 миңден ашык медицина кызматкери эмгектенет. Алардын арасында катардагы медайымдан тарта профессорлорго чейин бар. Бүгүн калаада ак халатчандардын кесиптик майрамы белгиленди. Кыргызстанда травматология жана ортопедиянын абалы кандай? Бишкекте Кыргызстандын биринчи балдар ортопеди маркум Касым Тазабековдун 90 жылдык элесине арналган эл аралык илимий конференция өттү. Кыргызстан эли Азербайжанга белек катары 528 орунга ылайыкташкан заманбап мектеп салып берди. Билим уя Агдам районунун Хыдырлы айылында жайгашып 2,7 гектар аянтка курулган. Имаратта билим алууга тиешелүү бардык шарттары түзүлүп, керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Мектептин ачылыш аземине эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев катышкан. Кыргызстан Азербайжанга белек катары мектеп салып берди. Өткөн жылдын март айында башталган курулуш толугу менен аяктап, объект пайдаланууга даяр турат. Мектеп Агдам районунун Хадырлы айылында жайгашып, 2,7 гектар аянтка курулган. Айкөл Манас мектебинин ачылыш аземине эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров жана Ильхам Алиев катышышты. Кыргызстан элинин атынан Азербайжанга белекке курулган мектеп 528 орунга ылайыкташкан. Заманбап имаратта спорттук жана жыйын залдары, ашкана, китепкана, физика, химия жана биология лабораториялары, компьютердик класстар, ошондой эле бардык керектүү окуу жана административдик жайларды камтыйт. Тийиштүү аймакта футбол жана волейбол аянтчалары, эс алуу аймактары жана класстан тышкары иш-чараларды өткөрүү үчүн инфраструктура салынган. Президент Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровга жана бүткүл кыргыз элине Карабакты калыбына келтирүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал мектепти куруу демилгеси жеке Садыр Жапаровга таандык болгонун, эми бул окуу жай эки өлкөнүн ортосундагы бир туугандыктын бекем символуна айланганын баса белгиледи. Это еще раз говорит о братстве наших стран, на нашей близости и исторической, и этнической, и культурной, и духовной. И на этом фундаменте мы сегодня построили прочное здание киргизско-азербайджанской дружбы. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Айкөл Манас атындагы мектептин ачылышы тарыхый мааниге ээ окуя экенин, бул руханий байланыштарды бекемдеп Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан дагы тереңдетерин айтты. Мы только что открыли среднюю школу в азербайджанском селе Хыдырлы. Я уверен, это исторические события еще больше укрепит наши духовные отношения. У нас общие ценности,
мы обязаны их передавать следующему поколению. Школа имени Гейдара Алиева в Бишкеке и эта школа имени Манас Целя Хадырлы служит символом дружбы нашего народа. Желаю, чтобы ученики этой школы всегда были самыми успешными и самыми лучшими. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Азербайжанга болгон иш сапарынын алкагында Агдам шаарындагы имарат тарыхый маданий борборунда өткөн Карабах аргымактарынын жеңиш деп аталган шоу программасына катышты. Иш-чара 4-июлда Ханкенди шаарында өтө турган экономикалык кызматташтык уюмунун 17-саммитинин алкагында өттү. Чакырылган ардактуу конокторго Азербайжандын бай маданий мурасын жана байыркы жылкычылык салттарын чагылдырган Карабах аргымактарынын оюндары көрсөтүлдү. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Азербайджан. Президент Садыр Жапаров бүгін Азербайжандын Ханкенди шаарында өтүп жаткан экономикалык кызматташтык уюмунун 17-саммитине катышып сөз сүйлөдү. Президенттин администрациясы кабарлагандай, саммит ишенимдүү жана климаттык жактан туруктуу келечек үчүн экөөнүн жаңы көз карашы деген темада өттү. Мамлекет башчы Кыргызстан уюмдун ишмердүүлүгүн өзгөчө маани берерин белгилеп, климаттын өзгөрүшү жана туруктуу өнүгүү боюнча биргелешкен аракеттерге чакырды. Ал кайра жаралоочу энергетика, колдоо, инфраструктура жана санариптештирүү тармактарында кызматташууну сунуштады. Президент Кыргызстан демилгелеген тоолуу жаштар жана климат платформасын жана 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитин эске салып, катышуучу өлкөлөрдү каттоого чакырды. Жапаров ошондой эле логистиканы, санариптештирүү тарифтерди унификациялоо жана деңизге чыга албаган өлкөлөр үчүн шарттарды жакшыртуу маанилүү экенин белгиледи. Белгиле кетсек, иш-чарага Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Казакстан, Тажикстан, Туркия, Туркменистан жана Өзбекстан мамлекеттеринин жана өкмөтүнүн башчылары катышты. Кыргызстандын ири гидроэнергетикалык потенциалын эске алуу менен Камбарата кесинин жана Чакан кестердин курулуш долбоорлору ишке ашырылып жатат. Бул долбоорлорду жүзөгө ашыруу аймактын энергетикалык картасында жаңы доорду ачып, экономикалык кызматташтыкты жаңы сапаттык деңгээлге көтөрөт деп ишенемин. Муну менен бирге энергиянын кайра жаралуучу булактарды жана туруктуу технологияларды өнүктүрүү максатында өлкөбүздө күн жана шамал электр станцияларды курууга катышууга чакырабыз. Бул өңүттө Кыргызстан боордош Азербайжандын сунушун колдоп, экономикалык кызматташтык уюмунун таза энергия уставына кол койгонун белгилеп кетет элем. Бүгін министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Камчыбек Ташиев Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын окуу жайлары менен УКМК академиясынын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшырды. Быйыл офицердик курамдын катарын ондогон бүтүрүүчү толуктаган. Алардын баары алгачкы аскердик наамдарын жана мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорун алышты. Аземге бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери менен жакындары да катышты. Генерал-лейтенант Бакаев атындагы академиясынын жана Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматынын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү окууну салтанаттуу бүтүрүү аземине тизилди. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз жолдоштор! Окуу жайыңарды ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Бүгүн Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын аскердик окуу жайларынын жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин академиясынын кесиптик кайра даярдоо курстарынын бүтүрүүчүлөрүнө дипломдор тапшырылды. Алгачкы аскердик наамдар жана дипломдор УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан берилди. Жолдошбеков Улан Жолдошбековичке. Атамекениме кызмат кылып. Бул бүтүрүүчүлөрдүн баары биринчи аскердик наамдарды жана мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорду алышты. Мындан ары алардын алдында аскердик кызмат өтөө жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча эң маанилүү милдеттерди аткаруу турат. Камчыбек Ташиев бүтүрүүчүлөрдү окуусун ийгиликтүү аякташы жана мекенге кызмат кылуудагы кесиптик жолунун башталышы менен куттуктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясынын кесиптик кайра даярдоо курсун
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракеттеги ыкчам бөлүктөрүнүн 31 офицери. Ал эми коопсуздук кызматынын академиясын 40 курсат ийгиликтүү аяктап отурушат. Окуу аралыгында жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү билим, жөндөм жана кесиптик тажрыйбаларга ээ болушту. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаалдын тынымсыз өзгөрүлүшү улуттук коопсуздук органдарына тиешелүү ыкчам аракеттерди, ал эми кызматкерлерден жогорку кесиптик даярдыкты талап кылат. Ошол себептен коопсуздук багытындагы адистердин сапаттык даярдыгын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин генерал-лейтенант Бакаев атындагы академиясы заманбап окутуу, аскердик, спорттук, жашоо тиричилик имараттары, керектүү окуу каражаттары жана материалдык техникалык жабдуулар менен камсыз болгон. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, айрыкча мына академияны бүтүп келген жаш офицерлерге, бүгүн биринчи офицердик наамды алып аткан кызматкерлерге, наамды алып жана жаңы кызматка дайындалып аткан кызматкерлерге кайрылып айтып кетким келет. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, азыр Кыргыз мамлекетинде чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул өзгөрүүлөр биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине да тийиштүү. Себеби мамлекетибиз бар, улуттук коопсуздук комитети болот. Улуттук коопсуздук комитети болот, мамлекет болот. Демек биз мамлекеттин эң алгачкы, эң алдында сапта турган коргоочулар болушубуз керек. Ошондуктан мамлекетке берилгендик менен, ата мекенге берилгендик менен кызмат кылышыңар керек. Эч кандай жеке кызыкчылыктар, топтордун кызыкчылыктары, саясий уюмдардын кызыкчылыктары силерди кызыктырбаш керек. Силер бир гана мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги жана мамлекетибизде жашаган ар бир жарандын коопсуздугу үчүн кызмат кылууга милдеттүүсүңөр. Ошондуктан мен ишенемин, алган билимиңерди бүгүнкү силерге ишенип турган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ардагерлерин, жетекчилерин, офицерлерин, ата-энеңерди, тууган уруңарды артка тартпайсыңар деген ишеничтемин. Өзгөчө айырмаланган курсанттарга ыраазычылык кат жана эстелик белектер тапшырылды. Андан соң атайын кызмат башчысы жаш офицерлерге антка бекем, патриот жана кесипкөй болуу маанилүү экенин билдирип, ак кызмат өтөөгө чакырып, өлкөнүн жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча милдеттерди так аткаруу керектигин белгиледи. У вас у каждого есть свои возможности. Есть возможность осуществить свою мечту, служить государству, народу, так, не подвесить своих родных, близких, стать для них примером большим примером, чтобы вы тоже стали такими же генералами, как я. Понимаете? Чтобы вы тоже могли стать руководителями подразделений разных. Так, вы тоже могли служить государству и управлять государством, министерствами, ведомствами. То есть на все это у вас первый шаг делается сегодня. У вас все вы находитесь на стартовой площадке. Все. У вас, поэтому для вас шансы одинаковые, условия одинаковые, так? Условия службы, другого, все одинаково. Все зависит только от вас. Теперь уже только от вас зависит. Сегодня вам вручается первое офицерское звание. Так? Сегодня вам вручаются должности, которые вы будете завтра начинаете исполнять. Так? То есть вам сегодня вручается власть в руки. Теперь вот эта власть, которая вам дано государством в руки, должны использовать рационально, эффективно и в пользу государства. Только государство, ребята, имейте в виду, запомните мои слова. Не надо служить каким-либо каким-то группам, каким-то политическим ангажированным людям. Нет, служите только государству. Вот только тогда не проиграете. Имейте в виду. Может, вам кажется, что кому-то близко будете, это для вас выгодно. Пока это так. Но в конце концов это приведет к краху. Поэтому служите только государству. Преданно служите. Так? Отдайте все свои знания, силы, возможности.
время быстро потечет. То есть быстро пройдет время, через лет 5-10 уже среди вас будет определяться люди, которые действительно будут служить, действительно идет по служебной лестнице или нет. Так? Поэтому я прошу вас, пока я вас прошу, с завтрашнего дня я буду от вас требовать, так, служить, исполнять свои функциональные обязанности в соответствии с нашим законодательством. Другого, никаких других поручений не будет. Ни от кого. Единственное поручение – служить в соответствии с нашим законодательством и преданно государству. Все, другого нету. Везде всюду созданы хорошие условия для работы. Так. Каждый из вас получит жилье от государства. Каждый из вас будет обеспечен от государства. Значит, для государства нужно работать. Мақұл ба жігіттер? Жақсылап іштегіле екен. Я на вас надеюсь на вас, на новое поколение, что вы завтра поднимете нашу страну. Мы сейчас страну поставим на ноги. Страна лежала, страна на колено была. Страну сейчас на ноги мы поставим, а вы должны поднять дальше. Продолжать вы должны, понимаете? Оно не должно остановиться, вот эта система. Система развития государства не должна остановиться. Она должна передаваться от рук к руку хорошим людям, преданным людям государству. Вот я считаю вас такими людьми. Аземге бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери жана жакындары да күбө болушту. Алар жаш офицерлерге баардык шарттарды түзүп, аларды тарбиялоого жана окутууга кошкон салымы үчүн окутуучуларга жана бийлик башчыларына ыраазычылыктарын билдиришти. Неберем мен 5 жыл окуп келди. Ошо алган билими кут болсун, алган дипломдор кут болсун. Заманыбыз тынч болсун, ата-энеси менен аман болсун, иштеген иштери ийгиликтүү болсун. Элин жерин коргон жакшы балдардан болсун. Жерлерде болуп келгенмин, шарт абдан жакшы. Түзүлгөн эң жогорку сапаттагы шарт түзүлүп тур балдар үчүн. Бул жерге келип окугандын, үйрөнгөндүн өзү эң чоң сыймык болсо керек биздин жаштарга. Келечектери кең болсун. Дайыма коопсуздук комитет коопсуз болсо элибиз тынч болот. Элибиз аман болсун. Асманыбыз ачык болсун, келечеги элин ушу балдардан зависит этет, ушу балдардын келечеги кең болсун. Андан соң Камчыбек Ташиев бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери менен жолугушту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет бүгүнкү күндө мамлекетти алдыга сүрөгөнгө, алдыга тартып кеткенге мүмкүнчүлүктүү тартып кетип атат. Кечээ президентибиз өзүнүн докладында айтпадыбы? Ошол акыркы 4 жылда биз 200 миллиард сом пайда келтириппиз. Бұл 2,5 миллиард доллар. 1100 ашық здание эмелерди кайтарып мамлекетке. То есть мамлекеттин күчтөнүшүнө толук бойдон УКМК жардам берип келишти. Ушул агымга Кудай буйрса келип мына биздин балдарыбыз азыр кошулду. Ушул агымга кошулду. Ушул агым менен кошулуп, булар дагы таза ак иштешкен. Таза иштешкен. Азыр өздөрүнө дагы айтты. Балдарым, мына биринчи кадам кылып атасың. Ушу биринчи кадамыңардан баштагыла. Оюңарды, ниетиңерди түздөгүлөр. Так, эгерде барып алып туруп, ниетиңер бузулуп, баягы бүгүнкү берилген мына наамдарды, бүгүнкү берилген жанагы кызмат орундарын практически биз булардын колуна бийликти берип атабыз бүгүн. Мына карматып атабыз. Ушул колуна алган бийликти туура пайдаланбай, туура эмес жака иштете турган болсо, өздөрү ошого кийин өкүнүп каласыңар, айтты. Ошону сиздер дагы айтыңыздар. Эми ата-энелер бул жерде тууган урукта турасыңар, бир туугандар турасыңар. Турабы? Может быть, келинчектер мына же болбосо мына жаш кыздар турат, будущий келинчектери турушу да мүмкүн. Ошон үчүн баардыгыңыздарга айтайын. Мен анча-мынча нерсени сезгичмин деп билип коём. Ошон үчүн ушул нерселердин баардыгына шарт түзүп бериңиздер сиздер дагы. А биз жетекчилик, только алдыга сүрөйбүз. Алдыга сүрөйбүз. Жаш балдар мына болгонуна 20, 25, 23 балдар. Жаш балдар. Бизден ошо 23 жашымда мен бүткөн эстим. Ошонусу карындай сиздерге чыдамкайлык дагы. Балдарыңар алыска кетсе кыжырат болбоңуздар. Мындан ары да кызмат кыла берсин. Кудай буйрса, убакыт деген тез эле өтүп кетет. Тез-тез 5-10 жыл өтүп кетет. Ушу балдардын арасынан иргелип отуруп, бири управление башкарат, бири облустарды башкарып турат. Эртең бир күн барып, бири министрликтерди башкарып калат, мамлекетти башкарып калышат. Ошого аракет кыла берсин, мактын туурабы? Чоң көчөдө жүрүп, жанагыдай жаман иштерге аралашып,
жаман балдар болгондон кийин ушинтип окуп, тырышып, диплом алып, звание алып, мамлекетке кызмат кылам деп келип иштеген балдарга ыраазычылык билдирип ошо колдош керек. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын атайын кызматынын тарыхында алгачкы жолу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясы ачылып, анда коопсуздук багытындагы кызматкерлер, чек арачылар жана башка ушул түзүмдөгү адистер даярдалат. 2025-жылдан баштап курсанттар УКМК академиясында окутулуп, эми алар Россия Федерациясынан билим алууга барышпайт. Нурзат Көчүмкулова, Кудайкалыс Омуралиев, регион, Бишкек. Бүгүн Камчыбек Ташиев дагы бир көп балалуу турмуштан кыйналган үй бүлөгө батир берди. 30 жаштагы 6 балалуу жалгыз бой эне УКМК төрагасына жардам сурап кайрылган. Бишкек шаарынын тургуну Айжан Болотбекова буга чейин туруктуу жумушу же үстүндө турак жайы жок, балдарынын бири ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип, ий жаралап күн кечирип келишкен. Аны уккан атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев жардамга муктаж бул жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшыруу менен каалоо тилектерин билдирди. Мен Камчыбек Кылычбаев байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип мен кызым 6 баласы менен үйдө болуп атат. Сүйүнүп атам аябай. Бүгүн УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев турмуштан кыйналып, жардам сурап кайрылган 6 балалуу жалгыз бой энеге үй берди. Мына китепти болсо сага чоңураак алсак берейин, ичинде мына документтери бар, үйдүн документтери. Макулбу? Усага, молодцы, давай. Жакшы болду, мына десоото жакшы жүргүлөрүн, 6 баланын энеси экенин айткан Бишкек шаарынын тургуну 30 жаштагы Айжан Болотбекова турмуштан оор кырдаалга туш болуп, жеке турак жайы жок батирлеп күн кечирип келет. Балдарын тийиштүү түрдө камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып жардам сурап, буга чейин шаардык мэрияга да кайрылып көргөн, бирок андан жооп болгон эмес. Андан соң акыркы үмүтү катары УКМК башчысына кайрылып кат жолдогон. Аны уккан атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев жардамга муктаж бул жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшыруу менен каалоо тилектерин билдирди. Эми мына силер үчүн оор турмушуңарды биз көрдүк, таанышты биздин балдарыбыз. Ашы 6 балаңыз бар экен, бир балаңыз инвалид экен, ошого карап сен балдарыңа жардам болсун деп силерге үй алып бердим. Мына көчөлөрдө, артынын үйлөрүндө, квартираларда жүрөт экенсиңер. Чтобы ушундай болбосун деп үй алып бердик. Балдарыңарды чогуу бир жерде кармагын. Чогуу жашап алгын. Мына күрүч. Мына күрүч сага берейин, балам. Мына, сен кара. Мына китепти болсо сага чоңураак алсак берейин, ичинде мына документтери бар, үйдүн документтери. Макулбу? Усага, молодцы, давай. Жакшы болду, десоото жакшы жүргүлөрүн, балдарыңыз менен жакшылап жүрүңүз. Мына жакшы балдарыңыз бар экен, кызыңыз бар экен. Кудайга ушулар чоңоюп калса, ушулардын арасынан бир жакшылары чыгып калат. Ооба, сизге да чоң рахмат. Рахмат. Эч качан күткөн эмесмин ушунча. Десоот болуңуздар, эми ошо силерге жардам болсун деген максатта. Кимдин велосипед билесиң? Мен. Давай, мен. Давай. Молодец. Чоңураак. Отур. Так, вот так. Вот. Всё нормально. Отур, корпай, корпай, заказывай. Не пожалуйста. И на бутылку пойдем. Вот так. На нам базасыз. Тормуз өтөт. Итият болуп жүргүн. Макулбу? Катты байда бар. Жакшы болгула, десі болтогула, жакшы жүргүлөр. Рахмат. Şu bala чакаңардын оозун көргөнү, чоңойсун балдарыңар Кудай кааласа жакшылап. Өзүңөрдүн үйүңөр болду деп, өзүңөрдүн үйүңөр жакшылап жашагын. Колду бериңиз, жакшы калыңыз, жакшы калыңыз. Тиз болуңуз, давай. Да, макул жакшы. Жакшы. Сен жакшы экенсиң да кичинекей, Бул жаш жалгыз бой эне 6 баланы жалгыз тарбиялап келет. Балдарынын улуусу 13 жашта болсо, кичүүсү 5 айлык ымыркай. Алардын бири мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен бир адамдын кароосуна муктаж. Үй бүлө оор турмуштук кырдаалда өз үйү жок, ижаралап келет. Материалдык абалы балдарын толук камсыз кылууга да жетпейт. Ага карабай балдарын багуу үчүн күнүмдүк үй тазалоо иштерин аткарып акча табат. Ал жумушка кеткенде апасы каралашып турат. Камчыбек Кылычбаев байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип мен кызым 6 баласы менен үйдө болуп атат. Сүйүнүп атам аябай. Ошо бир баласы оорукчан. Ошо аябай чоң ыраазычылык билдирем. Аллахым эки дүйнө ыраазы болсун. Ишине ийгилик байкен.
Ошо кызымдын кыйынчылыктары артта калды да, үйлүү болуп калды главный. Буга чейин квартирада жүрчү, балдар менен жардам берем, оорчан баласын карайм, өзү иштеп келет. Ошону деле ыраазычылык билдирем, аябай кубанычтамын. Бүгүн бул муктаж жалгыз бой эне УКМК башчысынын жардамы менен өз батирине ээ болуп турган чагы. Ага ишене албай жатканын айткан апа УКМК башчысына ыраазы. Квартирада жашачубуз, биз мэрияга кайрылдык, президентке кайрылдык. Эми өзүм эле иштеп, өзүм клиник уборкада иштеп, ошондон балдар менен багып жүрчүмүн. Анан мамам келип карашып, байкемдерде бир жардамдашчу колунан келишинче. Бирөө жерде иштечүмүн, анан кийин өзүм реклама берип, өзүм иштеп баштадым кийин. Анан зарплаталарда дагы иштейм, ушинтип балдарым ошо күнүмдүк эмеси бүт ушинтип эле чыгып турчу. Ошо Камчыбек Кыдыршаевичке чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун, иштерине ийгилик. Ушинтип бизге үй берип, бизге көп адамдарга жакшылык кылып. Ушул байке себеп болуп, биз деген үйлүү болдук, ак өргөлүү болдук. Бир гана үмүтүм ошо эң акырында ошо Камчыбек Кыдыршаевичке жазганбыз. Күтпөгөн жерден мага чалып калышты, үйлүү болдуңар депчи. Аябай кубанычтамын, эки дүйнө ыраазы болсун, бактылуу болсун, иштерине ийгилик. Адамдарга канчалык жакшылык кылат, дагы да жакшылык кыла берсин. Эске салсак, Камчыбек Ташиев буга чейин дагы бир нече жардам сурап кайрылган энелерге батир берген. Нурзат Көчүмкулова, Кудайкалыс Омуралиев, Регион, Бишкек. Шопоков шаарынын мэри Нурадел Станов коррупция боюнча шектелип кармалды. Мэрия 2023 жылдан бери түрдүү товар алуу үчүн тендер өткөрүп жүргөн. Анда дайыма Universal Service жана Матумба компаниялары утуп келген. Текшергенде ал уюмдар кала башчысынын жана мэриянын сатып алуулар боюнча башка адесинен кассаштарына катталганы аныкталган. ЖЧКларды иш жүзүндө кала жетекчиси менен аталган адеси башкарып келгени маалым болду. Башка адестен көрсөтмөсүндө алар товар алган маалда бюджеттик акчаны өздөрүнө чыгарып, ал эми коррупциялык схема Становдун буйругу менен жасалып келгенин айткан. Кылмыштын изин жабыш үчүн Universal Service ЖЧКсынын кагаз жүзүндө ээси болгон адамга ар бир сатып алуудан 1000 сомдон 5000 сомго чейин акча берип турушканы айтылды. Мунун жыйынтыгында мамлекетке 9 миллион сом зыян келтирилген. Мындан тышкары Станов жакын тууганын өзүнө айдоочу кылып алып, ошол эле маалда Шопоков автоунам муниципалдык мекемесине ишке киргизип койгон. Ал тууганы бир маалда эки жактан айлык алып жүргөн. Бул материалдардын негизинде 3-июль күнү мэр жана башка адес кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкектеги Шератон мейманканасында кыздары сабалган окуяга шек саналып, бейчи Жан Военов кармалды. Ал кыргыз-казак чегарасында Казакстанга чыгып бараткан жеринен кармалып 48 саатка камалды. Маалыматты Бишкектеги 1-май райондук ички иштер башкармалыгы ырастады. Ага ылайык Военов кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык менен шектелип кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сот тармактарда Шератон мейманканасынын короосунда бир нече эркектер 3 кызга кол көтөрүп, аларды бассейнге түртүп салган тартылган тасма тараган. Окуядагы жабырлануучулардын бири Алина Жакыпова, бейчи Военов ал жерде бычак кармап жүргөнүн, кыздарга кол көтөрүп, аларга болушкан эркек адамды шериктери менен чогуу сабап салганын жазып, коомчулуктан жардам сураган. Башкы прокуратура тарабынан ЛК ишканасы мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 4-июлда кабарлады. Маалыматка ылайык сот тарабынан мурдагы соттук чечимдер жокко чыгарылып, мамлекеттен мыйзамсыз жоготулган мүлккө укуктары калыбына келтирилген. Кайтарылган мүлктүн баасы 5,8 миллиард сом. ЛК компаниясынын мурдагы директору Уланбек Толобаев, негиздөөчүлөрү Зекиралы Кенжебаев жана Сергей Шмелов коррупцияга шек саналып, быйыл февраль айында алынган. Көп өтпөй УКМК буга байланыштуу түшүндүрмө берген. Анда компания 1994 жылы түзүлгөнү. 51% президенттин аппаратына, калган 49% компьютердик технологиялар борбору жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү болгон. Кийин кызмат адамдары кийлигишүүсүнүн негизинде коррупциялык жолдор менен жеке колго өтүп кеткени айтылган.
Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Петролиум компания нефтини кайра иштетүүчү заводу өрт коопсуздугу боюнча машыгуу өткөрдү. Бул ишкана кооптуу өндүрүш объектиси болуп саналат, анткени мунай продукциялары өтө тез күйүүчү заттар. Заводдогу эң кичине ката чоң кооптулук жаратышы мүмкүн. Машыгуунун жүрүшүндө кызматкерлердин ыкчам аракеттери эвакуациялоо жана өрттү өчүрүү боюнча көндүмдөрү текшерилди. Компания мындай машыгууларды үзгүлтүксүз өткөрүү коопсуздук чаралары күчөтүүнү уланта турганын билдирди. Кыргыз Петролиум компания нефтини кайра иштетүүчү заводунда өрт чыкты. Окуя болгон жерге Жалал-Абад шаардык өрт өчүрүү кызматынан 5 техника тартылды. Бирок бул чыныгы кырсык эмес, пландуу машыгуу болгон. Машыгуунун алкагында өрт чыгышы, кызматкерлерди эвакуациялоо, кооптуу зонадагы объекттерди изоляциялоо, өрттү өчүрүү жана жабыркагандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүү аракеттери иш жүзүндө аткарылды. Командаларыбыз бар өзү негизи. Биз пожарный командада турабыз. Ошо команданын мүчөсүнүн бирөөсүмүн. Бизде ар айда, ар 2 айда учение болуп турат. Пожарный учениялар, ушундай спасательный учениялар болуп турат. Пожарныйда биз биринчи очередь занавес кылышыбыз керек болот, өрттү бөлүшүбүз керек болот, анан охлаждение кылышыбыз керек болот. Нефтини кайра иштетүүчү завод кооптуу өндүрүш объектиси. Анткени бул жерде өндүрүлгөн мунай продукциялары өтө тез күйүүчү заттар. Заводдогу эң кичине ката же жабдуулардын иштен чыгышы өрттүн чыгышына жана адам өмүрүнө коркунуч жаратат. Ошондуктан мындай объекттерде өрт коопсуздугу жогорку деңгээлде камсыздалышы керек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери заводдо өрт коопсуздугу боюнча даярдык жакшы экенин белгиледи. Кыргыз Петролиум компаниясынын Жабык акционерлик коомунун нефтини кайра иштетүүчү заводунда өрт чыккандыгы боюнча маалымат түшүп, бизден өрт куткаруу кызматынан жалпы 5 техника тартылды. Анын ичинде 3 өрт өчүрүүчү автоунаасы, анан бир ошол жанагы автошаты, анан бир авариялык куткаруу унаасы тартылды. Өрт болгон жерге биздин техникалар 10 мүнөттүн аралыгында жетип келди. Биз жардамга келгенге чейинки алгачкы өздөрүнүн иштери жакшы уюштурулган. Бул жерде өздөрүнүн ушундай өрт кырсыгы катталганда сууну жеткирип берүүчү насостору менен, гидранттар менен, ал жерде пеналарды берүүчү өздөрүнүн аппараттары менен толук камсыздалыптыр. Жардам жетип келгенге чейин өзүнүн иш аракеттери жакшы болот. Биздин ишкананын аянты, жалпы аянты 27 гектарды түзөт. Анын ичинде биз 94 баягындай огнетушителдерибиз бар, 9 гидрант, 25 негизги танкер бар. Ошол бардык шаймандарыбыз, бардык өрт коопсуздугунун алдын алуу жана кесепеттерин жоюу шаймандарыбыз бардыгы жетиштүү деңгээлде деп айта алам. Жыйынтыктын негизинде кызматкерлердин даярдык деңгээли жана аракеттери бааланды. Компаниянын жетекчилиги мындай машыгууларды үзгүлтүксүз өткөрүп туруу жана коопсуздукту камсыз кылуу багытында системалуу иштер улантыларын билдирди. Мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролиум компания Жабык акционерлик коомунда өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу ушул өрт коопсуздук кызматкерлери менен биргеликте өрттүн алдын алуу же болбосо ошонун кесепеттерин жоюу максатында тактикалык ушундай машыгуу болуп өттү. Чындыгында бул машыгуу аябагандай жогорку, жакшы деңгээлде өттү деп айтсам жаңылышпаймын. Ушундай машыгууларды байма-бай өткөрүп, Кудай кааласа, ушундай кырсыктын алдын алып, сиздердин өзүңүздөрдүн ошол тажрыйбаңыздарды биздин кызматкерлер менен чогуу бөлүшкөнүздөргө компаниянын атынан, өзүм атыман терең ыраазычылык билдирем. Маалымдай кетсек, Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Петролиум компания Жабык акционерлик коомунун нефтини кайра иштетүүчү заводу жылына 500 000 тонна чийки мунайды кайра иштетүүгө ылайыкташкан. 2024 компания 220 000 тонна нефтини кайра иштетип, өзүнүн өндүрүш тарыхындагы рекорддук көрсөтүшкө жетишти. Заводдо 220дан ашуун кызматкер эмгектенет. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион.
Бүгін Бишкекте медицинанын балдар травматологиясынан жана ортопедиясынан актуалдуу маселелери боюнча илимий эл аралык конференция өтүп жатат. Аталган форум Кыргызстандагы алгачкы балдар ортопеди маркум Касым Тазабековдун 90 жылдык элесине арналды. Анда медицинанын бул тармагындагы негизги жагдайлары жана замандын талабына жараша жетишкендиктер тууралуу кеп козголду. Ага катышуу үчүн 12 мамлекеттен 70тен ашуун делегат келген. Бишкекте балдар травматологиясынын жана ортопедиясынын актуалдуу маселелер аталышында илимий эл аралык конференция өтүүдө. Аталган форум Кыргызстандагы биринчи травматология ортопедия тармагындагы медицина илимдеринин кандидаты биринчи балдар ортопеди маркум Касым Тазабековдун 90 жылдык элесине арналган. Касым Тазабековдун ысымы бул кыргыз медицинасы үчүн бул аябай мындай бүтүндөй бир доор болуп эсептелет да. Ал өз убагында Кыргызстанда таяныч кыймыл аппараттары жабыркаган, буттары, колдору жабыркаган балдарга жардам көрсөтүүнүн башында турган биринчи ортопед болуп саналат. Анын ушундай бир таланты, укмуштуудай аткаруучулугу, бейтаптарга болгон ушундай чексиз бир сүйүүсү азыркы учурдагы ортопедиялык мектептин жетишкендиктерине жол ачып берген. Мындай масштабтуу илимий эл аралык конференция Кыргызстанда биринчи жолу өтүүдө. Ага катышуу үчүн 12 мамлекеттен 70тен ашык коноктор келген. Жыйындын алкагында медицинанын травматология жана ортопедия тармагындагы актуалдуу маселелер жана жаңы багыттар талкууланууда. Бул служба ошол 50-жылдары жаңыдан түптөлүп, ошондо биринчи улуттук биздин ортопед травматолог илимден кандидат болуп, Касым Тазабекович Москвадан ФСТОда окуп, ошол жактан жактап, биринчи илимдин кандидаты болгон жана биринчи балдар ортопеди болуп дайындалып, ошол күндө бир иштеп келген. Албетте ошол жылдары ал өзүнүн тегерегинде көптөгөн окуучуларды тарбиялап өстүрдү. Канча деген миңдеген балдарды дарылады. Анан кийинки мына биздин муунга, кийинки муунга бизге ошол өткөрүп берди да ушул нерсени. Жогоруда белгиленгендей, бул аянтча Орто Азия мамлекеттери жана башка чет элдик дарыгерлер менен биргеликте тажрыйба алмашууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бул багытта биргелешкен кызматташтыкты жана ишбирдүүлүктү андан ары күчөтүү максаты бар. Биз бул конференцияда Өзбекстан Республикасынан Өзбекстан Республикасынан чоң делегация, тагыраак айтканда 50 кишиден ашуун адис, 50ден ашуун доклад окуу менен катышуудабыз. Мындагы максат биздин республикадагы травматология жана ортопедия тармагындагы ишмердүүлүктү таанытуу жана дүйнөдөгү, анын ичинде бир тууган кыргыз калкы менен биргеликте жүргүзүп жаткан артыкчылыктарды көрүү. Керек болсо мындан аркы иштерибизде биргелешкен кызматташтыкты арттырууну максаттап келгенбиз. Биз жыл сайын кыргыз кесиптештерибиз менен мындай илимий иш-чараларда катышып жүрөбүз. Өзбек жана кыргыз калкы ортосундагы достук жогорку даражага ээ жана мындан ары да жогорулай бермекчи. Бродарларыбызда белгиле кетсек, Касымбек Тазабеков медицина илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, жазуучу, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү. Ал Кыргызстанда алгачкылардан болуп травматология жана ортопедия боюнча биринчи медицина илимдеринин кандидаты болгон. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Жалал-Абадта медицина кызматкерлеринин күнү белгиленди. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, ак халатчандарга ардак грамота жана сыйлыктар тапшырылды. Анда дарыгерлердин коомдогу саламаттыкты сактоодогу орду, эмгеги тууралуу сөздөр жана каалоо тилектер айтылды. Медицина кызматкерлерин куттуктап барган мекеме ишканалардын катарын регион телеканалы дагы толуктады. Жалал-Абадта медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Иш-чарага облустук жана шаардык саламаттыкты сактоо тармагынын ардагерлери, медицина кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Майрамга карата саламаттыкты сактоо тармагына кошкон салымы үчүн бир катар дарыгерлерге ардак грамоталар тапшырылып, иш-чара концерттик программа менен коштолду. Баарыңыздарды бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жана дилибизден куттуктайбыз. Кылымга арткан кыргыз элибиз биринчи байлык ден соолук деп, ден соолуктун кадырын баарынан жогору баалап барктап келишкен. Ажал менен өмүрдүн ортосунда туруп, өмүргө даба болуп, адамды сактап калган дарыгерди даңазалап, алкыш айтышкан. Айтылгандай областагы белгилүү Бек Мырза Исмаилов, Калдырбек Абдырманов,
Абдували Исаилов, Жахангир Өмүрзаков, Кадырбек Ергешев, Маматжан Миянов жана башка өз кесибинин чебери болгон дарыгерлерибиз менен сыймыктанабыз. Дүйшөбай кызы Венера, Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмүнүн медайымын. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамын утурлай башка мекеме ишканалар куттуктап барышкан. Анын катарында регион телеканалы тыгыз кызматташкан дарыгерлерге ыраазычылык билдирди. Регион телеканалы менен тыгыз байланышта иш алып барып, медицина тармагынын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Өмүрбек Махматжунус уулу Саламаттык сактоо министрлигинин Биринчиден ушул вакыттан пайдаланып бардык медицина кызматкерлеринин деги эле Кыргыз Республиканын ар бир регион аймактагыларды коллективибиздерди врачтарды деги эле бардык акылачандарды майрам менен куттуктайбыз. Аларга бекен ден соолук үй бүлө бакыт кайсы жерде болбосун өзүнүн ден соолугун биринчи карап, анан өзүнүн ден соолугун караса калганы жакшы көңүл менен жакшы мындай ден соолукту бирөөгө багыштай алат да. Жалал-Абад облусу боюнча жалпы 11 миңден ашуун медицина кызматкери эмгектенет. Бирок ар тармактагы 268 дарыгер жетишпейт. Облус аймагында саламаттыкты сактоо тармагына көңүл бурулуп, медицина кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу иш-чаралары өткөрүлүп келет. Кошумчалай кетсек дагы өтө чоң баягы көңүл буруулар болуп атат. Эми айлык маянабыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле аябай аз болуп атат, башка болуп атат. Бирок ошого карабастан биздин медициналык кызматкерлер талыкпай, чарчабай бизди эмгектенип келатабыз. Буюрса өзүбүздүн ажообуз Садыр Нуркожоевич айткандай, жакынкы убактарда ошо жаңы жылдан баштап айлыгыбыз көтөрүлөт деп атат. Ошол үмүт менен жакшы бир маанай менен дагы да биздин элибизге, журтубузга жакшы бир патриоттук сезимдер менен кызматты кылып кетебиз. Саламаттык сактоо тармагында акыркы 4 жылда аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Айта кетсек, областтык оорукананын өзүндө эле материалдык техникалык базасын оңдоо үчүн мына Кудай буйрса 5-чи чоң имарат курулууда. Бул 7 кабаттуу Жалал-Абад областтык клиникалынын ооруканасынын базасында курулуп аткан хирургиялык профилдеги 280 оорулук оорукананын имараты азыр түшүп, котловандар казылып, курулуу иштери жүрүүдө. Андан сырткары 31 августка областтык төрөтүүнүн 2 блок Б перинаталдык борбору курулуп бүтүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жыл сайын 6 июль күнү медицина кызматкерлеринин күнү катары белгиленип келет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Кабарлардын топтомун мына ушулар түздү. Студияда Кунуз Кенжебаева болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.